Назарыңызда Евро биримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, сиздер менен ар жуманын 4-күнү эфирге чыккан Санарип инсан подкасты жана анын алып баруучусу мен Сапаргуль Абдинабиева. Бүгүн биздин коногубуз Codify IT компаниясынын негиздөөчүсү, программист Динара Руслан. Саламатсызбы? Мен сиз менен бир нече жолу сүйлөшкөнүмдө Казакстанда болдуңуз, Айылда болдуңуз, дагы чет өлкөдө жүрдүңүз. Ушул сиздин сапарларыңыз, сиздин активдүү жашоо образыңыз кесибиңиз менен канчалык байланыштуу? Рахмат. Мындай чынында айтмакчы, мен ушу ар бир ай сайын бир жакка барам. Бүт ушу саякаттар ушу IT компанияга же ушу IT конференцияга же IT мероприятияга караштуу. Ошон үчүн мен азыр ойлоп көрсөм, ушу кесибим, профессиям абдан жакшы болуптур. Эмнеге дегенде, уже октябрда 23-24 Өзбекстанда Самаркандтагы IT образовательный конференция болот. Ошо жакка спикер кылып чакырышты. Анан 27-28 октябрда Сингапурда EdTech Summit деп коет. Бүт ушу Тихоокеанский регионго дагы биз дагы барып, ушу автоматизация, цифровой технологиялар жөнүндө, Центральный Азия жөнүндө ошол жакта да спикер болом. Бүгүн эле жаңылыктардан окуп калдым. Ошол сиздер $6 миллион стартап баштаганыңыздар жөнүндө. Эмне болгон стартап? Ал биздин кыргыз коомуна канчалык пайдасын тийгизет жана канчалык масштаб? Биз ушу Codify академиясын 2019-жылы ачканбыз. Бул деген мындай жөн эле стартап, мындай хобби проект болчу да. 2019-жылдан бери биздин ушу бир компаниябыз Codify Академия деген уже группа IT компания болуп калды. Азыр бизде Codify Lab деген IT разработческий компаниябыз бар. Ал жакта ошондой дүйнө жүзүнө ар кандай программа проекттер жасайбыз. Анан Codify LMS деп коет, ушу образовательный центрларга. Ушу группа компанияларыбыздын общая оценкасы, официальный оценкасы $6 миллион. Бул деген жөн эле мен өзүмдү өзүм оценить эткен жокмун. Эмнеге дегенде мен өзүмдү өзүм 100 миллионго оценить этмекмин. Бул деген оценканы инвесторлор берет. Анан жөн эле мен сенин компанияңды ушунчага баалап эмес, ошо баа менен сенин компанияңдан шер сатып алса, акцияларды сатып алса, ошондо сенин компанияң международный оценка алды деп коет. Ошо биз деген Кыргызстандан эң биринчи IT компаниялардан ушундай официальный международный инвестиция алып, общий ушу Codify группа IT компанияларынын оценкасы азыр $6 миллион. Биз ушу эң биринчи проектибиз Codify Академия. Бул Академия IT профессия деп коет. Ал жакта биз деген 6-дан баштап 16 жашка чейин балдарды окутабыз. 8 же 9 мындай профессия будущего деп коет, цифровые профессии. Бул деген SMM, digital маркетинг, анимация, графический дизайнер, программист, бэкэндист, тестировщик деген ушундай профессияларды үйрөтөбүз. Анан 16-дан өйдө биз IT профессиялар жөн эле окутпай, еще стажировка берип, жана мындай жумуш тапканга да жардам беребиз да. Биздин выпускниктерибиз, студенттерибиз бүт Кыргызстан боюнча менин оюмча эң чоң IT компанияларда иштешет, сотовый операторлордо, банктарда, Центральный Азияда тестирование, проектный менеджмент, продукт менеджмент, продукт дизайнер деген профессияларды ушу биз эле даярдайбыз. Ошон үчүн биздин студенттерибиз бүткөндөн кийин жөн эле Кыргызстанда компанияларга иштебей, уже дүйнө жүзүндөгү компанияларга иштешет. Особенно англис тилди билген балдар мындай бат эле жумуш таап кетишет да. Балдарга IT профессия тапканга жардам беребиз, өзүнө ылайыктуу. Чоңдорго болсо өзлөрүнүн уже үйрөнгөн профессиянан жаңы профессияга өтүп жумуш тапканга жардам беребиз. Ошон үчүн менин оюмча Codify Академия бул эң таасир эте турган компаниялардын бириси. Экинчиси бул Codify LMS. Эмнеге дегенде бул CRM LMS система деп коет. Customer Relationship Management жана Learning Management система. Бул системаларды биз деген көбүнчө же Россиядан сатып алабыз, Bittrex, 1С же Amo CRM дегенде же Америкадан. Google'дын Google Sheet продукттары же HubSpot деген продукттары. Ошолорду Америкадан же Россиядан сатып албай, биз деген өзүбүздүн Кыргызстандан продукттарды чыгаранбыз. Ушу Codify CRM менен Codify LMS. Азыркы убакта 60-тан ашык образовательный центрларды жана малый средний бизнес деп коет, ошолорду автоматизация кылып, биздин продуктубузду азыр Өзбекстанда колдонуп атышат, Кыргызстанда, Казакстанда, Тажикстанда, Азербайжан, анан Россияда 6 өлкөдө уже биздин продуктубузду колдонуп атышат. Эми менин оюмча биздин ушу продуктты эмки 3 жылда экспорт жасасак,
дагы бир 50 өлкөдө биздин географиябызга кошсок жакшы болот деп ойлойм. Ушул эки продукт точно Кыргызстанга жардам берет. Анан үчүнчүсү болсо ушу Codify Lab деп коет. Бул деген IT компания. Ал жакта биз деген мындай сиздин идеяларыңызды же бизнестин проблемаларын же мындай задачаларды IT продукт кылабыз. Например, сиз деген айтасыз, мен деген веб приложение кылгым келип атат. Ал жактан ушу биз жазган подкасттарды сонун описаниясы менен видеосу менен жөн эле звук эмес, еще видеосу менен чыгарып, ал жактан элдер комментарий кылып, подписка кылып, мындай ушундай веб платформа жасагым келет десеңиз, ошону биз жасай алабыз. Сонун. Эми ушул ааламдан айылга келелик. Мектеп учуруңузду эске салгым келет. Анткени так илимдерди кандай окудуңуз эле? Математика, информатика деген сабактарды, деги эле компьютерге жакын билимдерге шыгыңыз качан ойгонду эле? Мен чынын айтканда, мен өзүмдү өмүрбөй гуманитарий деп ойлочумун. Эмнеге дегенде мага история жагат, дизайн, география, философия, правоведение деген предмет мындай класстар көбүрөөк жакчу. Бирок ошондо эле мен мындай математиканы, химия, физика, геометрияны деле мындай жакшы эле чыгарчумун. Эмнеге дегенде мен мындай жакшы эле окучумун да, отличница болчумун. Бирок мектепте айтат го, сен гуманитарийсиң, анан сен мындайсың, тиңдейсиң. Мени баары тең гуманитарий деп айтчумун. Эмнеге дегенде мага ал көбүрөөк жакчу да. Бирок мен үйүмдө өзүм компьютерим жок болчу, интернетим жок болчу. Анан уже 9-классты бүткөндөн кийин мен деген дизайнер одежда болом деп 9-класстан кеткен болчумун мектептен. Бирок мен ата-энем бул деген мындай жакшы профессия эмес, андан көрчү медика бар дешти, бирок мен медицинанын жакшы көрбөйм. Ошон үчүн политехнический колледжге физика-математический уклон менен МУКта политехнический колледж бар. Ошо жака 2 жыл окуп калдым. 10-11 классты 1 жылдын ичинде бүтүрүп, андан кийин энергетика факультетинде. Ал факультеттен кийин карап көрүп, менден энергетик чыкпайт го деп, анан технический программирование факультетине которулуп кеттим МУКка. Анан ошол жакта мен эң биринчи жолу ушундай компьютерлар менен мындай көбүрөөк тааныштым. Эмнеге дегенде мен үйүмдө компьютерим жок болчу. Анан мен однокурсниктерим баары тең мындай инженерлердин библиодан болчу да, алардын үйүндө компьютерлары бар болчу, интернети бар болчу, менде андай жок болчу. Ошон үчүн мен мындай шыгым бар болчу деп айта албайм. Бирок мындай окуп атып мага жагып кетти. Эмнеге дегенде программированияны көбүнчө мындай ойлошот, жана телевизордой мындай хакерлер отуруп алып мындай кодду бат-баттан жазат деп, бул андай эмес. Программирование бул мындай креативный профессия. Сен отуруп алып сага бирөө келип айтат, мен деген мондай идеям бар, ошону продукт кылам дейт. Анан сен отуруп ошол продукттун, ошол идеяны мындай продуктка IT продукт кыласың. Анан ал жакта жаңы эле программисттер эмес, ал жакта дизайнерлер бар, тестировщиктер бар, project manager, product manager, DevOps инженер, системный аналитик, системный архитекторы, бэкэндисти, фронтисти, көп профессиялар бар да. Ошон үчүн мен деген мындай өзүм мындай сокурсниктериме карап ойлочумун, менден программист чыкпайт. Эмнеге дегенде мен сокурсниктерим 1 сааттын ичинде, ушу даже бир пара, даже 45 минут болчу, даже 1 саат эмес, компьютерди монтип туруп собрать этип туруп, базабрать этип салышчу да. Аларды мен карап ойлочумун, менден программист чыкпайт, мен жумушсуз калам го деп. Бирок 2-3 курста ISIC деген студенческий организация бар, Top Talents деген. Ошол жака резюмемди жөнөтүп, анан бир стажировка проект кылганбыз. Ошонун ичинде мен мындай проектти иштеп атып, мага мындай IT тармагы жагып баштады. Эмнеге дегенде именно ошо проектти жазып атып, 2-3 курста бул абдан креативный профессия экенин түшүндүм. Ошондон кийин мен мен IT тармагында иштей алат экенмин деп, анан ошон үчүн магистратураны Америкадан ушу управление IT проектами деген деңгээлге барып, анан ошондон баштап айтишник болуп калдым. Бирок чынын айтканда мен азыр деле айта алам, мен мындай көбүнчө мындай гуманитарийрээк деп ойлочумун. Бирок азыр болсо артты караганда бул туура эмес деп ойлойм. Сиз даже художник болсоңуз, музыкант болсоңуз деген программирование үйрөнө аласыз. Бул деген мындай взаимоисключающий эмес да. Сиз деген жакшы гуманитарий да боло аласыз, жакшы технический да специалист боло аласыз. Бул жөн эле биздин мындай постсоветская система образования деп коет. Стереотиптерди сизди классификация кылып салат да, анан сиз ойлоп баштайсыз, мен аны кыла албайм деп. Если таблицу умножения жаттай
кылсаңыз 2-3 класста значит программированиеди үйрөнө аласыз. Дүйнө жүзүндө азыр IT жана программалык жумуштарда аялдардын саны жетишсиз экенин билебиз. Анын ичинде Кыргызстанда дагы. Бул багытта азыр сиздердин компания же болбосо мамлекеттик деңгээлде кыздарды технологиялык маалыматтык жумуштарга, кесиптерге тартууда кандай аракеттер болуп жатат деп ойлойсуз? Анан сиз ушуну кантип өзгөрткүңүз келет? Аял катары, кыз катары ушуга кантип салым кошкуңуз келет? Эң жакшы суроо. Эмнеге дегенде мен ушу өзүм бүт карьерамды университетте окуп атканда ушу программирование отделение кыздар аз болчу. Андан кийин бүтүргөн кыздардан мен эле жалгыз ушу IT тармагында мындай чын иштеп атам. Калгандардын баары башка тармактарга өтүп кетишти. Анан мен эң биринчи IT компаниямда мен жалгыз кыз болчумун. Командамда топ менеджментте жалгыз кыз болчумун. Анан азыр стартап өзүм IT компаниямды ачып, фаундер, основатель деп коет. Анда дагы кыздар абдан аз. Ошон үчүн 2017-жылдан баштап акысыз, бесплатно мындай кыздарды менторить этем. Биз деген ушу Tech Innovation деген проектте ментор болдум. Ушу кыздарды 12ден 16 жашка чейин кыздарга программирование, IT профессияларды үйрөтүп, TechAIM деген программада ментор болдум. Бул деген ушу кыздарга IT цифровой профессияларды мындай продвигать этет. Анан көп кыздарды өзүм менторить этем. Менин оюмча, бул проблема коомдо эмес да, бул проблема үй бүлөдөн башталат. Мен кичикейимде, мен өзүм улуу байкем бар. Бизге мындай эч качан айтчу эмес да, бул деген мужской профессия, бул женский профессия, сен муну кыла аласың же муну кыла албайсың, или сен байкең акылдуураак, сен акылсызсың деп эч качан айтчу эмес. Денем мындай калганарды кылгыла дечү да. Ошон үчүн азыр мен кыздарды карап көрсөм, ушу биз атайын бесплатный курстарды кылганбыз да, ушу партнерский проекттер менен. Ошто UNDP Accelerator Lab деп коет, ошондой мындай стартаптарга кыздар мындай ачкан стартаптарга жардам беришет. Бирок байкап көрсөң, көбүнчө ушу кыздардын, даже чоң эле аялдардын проблемасы бул өзүнөн башталат да, үй бүлөсүнөн башталат. Алардын ушу эң биринчи эле ою: мен буга жарабайм, мен муну кыла албайм, менин колуман келбейт, менин эмем жетпейт. Бирок ойлонуп көрсөң, бул деген өзүң башыңан башталган проблемалар да. Мындай эч ким сага коомдон келип айтпайт. Сиз деген азыр айтишник болом десеңиз, мен сизге келип айтпайм, ой сеники болбойт, колуңан келбейт деп. Муну биздин үй бүлөлөр айтат же туугандар айтат. Башка кишилерге алардын мындай сиз менен эмне кыласыз же кылбайсыз, алардын иши жок. Ошон үчүн менин оюмча бул үй бүлөдөн башталат. Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты.